Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін сіздер мен 2008 жылы шыққан өте бір қызықты. Bir кезде трансформері тасмасымен атты шыққан Шайла Бафтың атқарусындағы илмекке иеленгендер атты тасманы көрөбүз. Каармандарыбызга түшүнүксүз бирөө коңгуроо кылып аларды өлкө башчысын өлтүргөнгө даярдап, жок жерден өтө бир катуу издөөгө алынган кылмышкерге айлантат. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар баштай берели. Баягы койшумандын таягы дегендей тасманын башында адаттагыдай жарнама менен баштайбыз. Арабызда кээ бирибиз жарнама көрүп чарчагандыктан бизди сөккөнгө дагы жетишип калып жатат. Бирок жок дегенде бир адамга дагы жардамыбыз тийип таза документ жасаганга өбөлгө болуп калган болсок берүүбүздү токтотпой чыгара беребиз. Андыктан шашпай олтуруп Москвада документ жасап эмгектенген өзүбүздүн эле туугандарыбыздын бири Иса мырзанын байланыш сандарын жазып алыңыз. Сиз калем дептериңизди алып байланыш сандарын жазмайынча тасманы баштабай турабыз. +7 903 107 30 41. Тасманын башында америкалык жоокерлер өздөрүнүн аскердик базасында мусулман өлкөлөрүнүн биринде кылмышкерди жок кылганга аракет кылып унааларды күзөтүп жүрүшкөн. Бирок аларга келген маалымат боюнча унаанын ичинде так ошол кылмышкер барбы жокпу белгисиз болчу. Бул иш-чараны Американын асмандан коргонуу аскердик бөлүгү жасап жаткандыктан алар дароо эле байрактарды учуруп жанагы адамды жок кылууга кирише башташат. Аларга бул убакта жардам берип жаткан компьютердагы жасалма акыл өлтүрөбүз деген адам кылмышкерге такыр окшошпогондугун айтып, экранга бул чечимиңер туура эмес деген эскертүү жазуу чыга баштайт. Анда аскер башчылары эмне кылышын билбей калып, бир кезде өлкө башчысы коңгуроо кылып, окшоштук 50%дан өткөн болсо жок кылып салгыла деген буйругун берет. Бирок ал адамдар эч кандай кылмыш кылбай эле ал жерде бирөөнүн тажыясына келишкен болчу. Ошентип учкучсуз аппаратка буйрук кетип, ал жердеги топтолгон адамдарды жардырып жиберди. Биз мындан соң каарманыбыз Джерри Шоуну көрөбүз. Ал өзүнүн кесиптештери менен жумуштан эс алуу учурунда карта ойноп, бул жолу дагы адаттагыдай эле жанындагылардын баардыгынын акчасын утуп алды. Ал жумуштан чыгып метрого түшүп алып үйүнө бара жатып, аны менен бара жаткан сулуу кызды көрүп, анын сүрөтүн тартканга дагы жетишип калат. Биз мындан соң билгендей каарманыбыз кыйратып деле акча таппай, жада калса жашаган бөлмөсүнүн ижарасын дагы жакшылап бере албайт болчу. Бул жолу дагы үйдүн ээсине билгизбей бөлмөсүнө кирип кетейин деп, бирок ээси аны дароо эле көрүп калат. Анда Джерри чөнтөгүндөгү болгон тыйынын ага берип жаткан кезде ага апасы коңгуроо кылып, Джерринин көңүлү түшүп эле тажия болуп аткан жерге жетип барып калды. Көрсө анын аскер тармагында иштеген бир тууганы Итан Шоу кайтыш болуп калыптыр. Тажиядан соң каарманыбыздын атасы менен мамилеси өтө деле жакшы эмес экендигин түшүнөбүз. Көрсө Джерри эң эле мыкты окуу жайлардын бири болуп эсептелген Стэнфорддагы окуусун таштап коюп, атасы акча берип жардам берем дегенине карабай анын акчасын албай, өз алдынча бир нерсеге жетишем деп аракет кылып жүргөн. Бирок биз буга чейин байкагандай анын бул аракетинен майнап деле чыкпады окшойт. Мындан соң кадр башка жака которулуп, биз жалгыз бой эне Рэйчелди көрөбүз. Ал күйөөсү менен ажырашып кетип, баласын жалгыз баккандыктан аны музыкалык аспабын даярдап, алар концерт кое турган жака жөнөтүп жаткан. Ажырашып кеткен күйөөсү кечиксе дагы баласы менен коштошконго жетишип келип, ал автобуска түшүп кетсе, баласынын музыкалык аспабы салынган кутучаны түшүнүксүз бир адам келип эле көтөрүп кетип калды. Джерри болсо айлыгым түштү экен деп М-банк картасын банкоматка салып, ал жерден өзүнүн акчаларын текшере баштайт. Таң калыштуусу анын картасында буга чейин бир тыйын акчасы жок болгону менен $751,000 пайда болуп калыптыр. Анда Джерри эч нерсени түшүнбөй анын бир бөлүгүн алып алып үйүнө шашып, бөлмөсүнө кирсе эле анын ичинде аябай көп бир кутучалар турган болот. Аларды ачып караса ар кандай курал жарактар жана жарылуучу заттарды даярдоочу буюмдар бар экен. Бир кезде эле ага бирөө коңгуроо кылып, азыр 30 секундтан кийин ФБРдин тыңчылары келет. Сен ал жерден батыраак качканга жетишип калганың. Болбосо сенин бөлмөңдөгү буюмдар сени өмүр бою түрмөгө камап койгонго далил болуп берет. Эми шашылының деп жатса эле жанагы жерге тыңчылар жетип келип, каарманыбыз булардын баардыгы меники эмес деп кыйкырганына карабай эле кармап кетишти. Я Том Морган, особый отдел по борьбе с терроризмом, ФБР. Джерри эч нерсени түшүнбөй эле ага суракка келген тыңчынын суроолоруна жооп берип жатса, тыңчы Том Морган каарманыбыздын каза болгон бир тууганы Итан экөөнүн ортосундагы мамиле жөнүндө сурай берет. Анткени Итан түшүнүксүз эле бир жол кырсыктан каза болуп, ошол замат эле Джерринин картасына $751,000 которулуптур. Кызыгы бул акча Сингапурдун банктарынын биринен которулган экен. Ал банк жанкечтилер менен да кызматташканы белгилүү болот. Анда Джерри жини келип, сиз эмне эле мага ар кандай суроолорду берип жатасыз? Мен өз өлкөмдү сүйгөн катардагы эле адаммын. Сиздер мени туура эмес кармап алдыңыздар. Ал буюмдарга эч кандай тиешем жок десе, тиешең барбы жокпу биз чечебиз деп Том ал жерден чыгып кетет. Мындан соң Томго Зоя Перес деген башка бир тыңчы келип жолугат. Ал Итан Шоу иштеген конторадан келген болот. Анткени ФБР Джерринин кармалышына Итандын дагы тиешеси бар деп жаткандыктан, ал контора бул нерсени өздөрү дагы териштирейин деп чечишиптир. Понеслась. Меня развезет.
Бул убакта биз буга чейин көргөн Рейчел өзүнүн курбу кыздары менен эс алуучу жайда Жушас менен Султанчайды аралаштырып ичип жатышкан. Бир кезде эле Рейчелге бир аял коңгуроо кылып эшикке чыгуусун суранат. Ага көчөдөгү сыналгылардын биринин баласын көрсөтүп, балаң азыр поездде бара жатат. Эгер поезддин кулап кетишин каалабасаң, менин айтканымды кыл. Алыс эмес жерде бир унаа турат, анын ачкычы ичинде. Сен ошого олтургундагы мен айткан жака баргыныңды эле буйругун бере баштады. Бул убакта Итандын кармалып турган жеринен ага бир жолу коңгуроо кылганга мүмкүнчүлүк берип, ал байланыш аппаратына барган кезде эле ага буга чейин чалган аял дагы бир жолу коңгуроо кыла баштайт. Кто вы? Сейчас же ляг на пол. Что за хрень вы несете? 4 секунды. Бир маалдары Джерри турган жерде кран тешип кирип, ар кайсы жерден Джерриге секир деген белги чыга баштайт. Джерри башка аргасы жок экендигин түшүнүп, ал жердеги метронун станциясына секирип, ал жерден дагы поездге батырага түшкүн деген жазууну көрөт. Эң эле кызык, анын жанында отурган адамдардын байланыш аппараты аркылуу Джерриге коңгуроо келип, Джерри эмне кылышын билбей эле аларды албай эле өчүрүп салып жатты. Проедешь еще 3 станции и будешь ждать в конце платформы. Там ты получишь... Анда коңгуроо кылган аялдын ал жердеги жүргүнчүлөрдүн бардыгына бирдей коңгуроо келип, силердин вагонуңарда Джерри деген кылмышкер бар, аны кармагыла деп эле буйрук бере баштайт. Ошол замат эле вагондун эшиги ачылып, адамдардын бардыгы каарманыбызга жакындай баштаганда эле Джерри ал жерден секирип кетет. Коңгуроо кылган аял каарманыбызга буйругун берип, жолго чыксаң сени бир аял унаа менен күтүп турат. Ошого баргын десе, Джерри ал унааны тапса, ал биз көргөн Рейчел экен. Экөө тең бири-бирин күнөөлөп, сен мага коңгуроо кылдыңбы деп эле уруша баштаган кезде, унаанын навигаторунан жанагы аялдын үнү чыгып эле качкыла деп буйругун бере баштады. Көрсө тыңчы Том менен Зоя ал жерге жетип келип калган экен. Бирок коолап келе жаткан тартип сакчыларынын унааларынын астынан ар кандай тоскоолдуктар пайда болуп, каармандарыбыз бара жаткан жолдогу жол чырактар дагы жашыл жанып кала берет. Буйрук берген аял алардын унаасынын ылдамдыгын дагы көзөмөлдөп, канчалык ылдамдыкта айдап кайсы жака бурулгандарын дагы буйрук берип жатты. Ошентип алар коолап бара жаткандардын көпчүлүгүнөн кутулуп жада калса, эки тыңчы дагы калып кетип, таштандылар чогултулган жака айдап кирген кезде, ал жактагы таштанды көтөргөн аппараттар тартип сакчыларынын унааларын жок кылып салды. Бир кезде каармандарыбыз олтурган унааны дагы көтөрүп, силер бул жерден секирбесеңер өлүп калышыңар мүмкүн деп айтып, эки каарманыбыз дароо эле секирип, кеменин үстүндөгү таштандылардын үстүнө түшүп калышат. Андан соң аппарат унааны кой берип, сууга чөктүрүп жиберди. Эртеси тартип сакчылар сууга чөккөн унааны алып чыкса, ал унаа эч кимге катталбаптыр. Анан да буга чейин жолдо болгон окуялардын бирөөсү дагы жолдогу видео тасмаларга түшпөй калган болот. Анткени видео байкоонун серверин бирөө бузуп кирип, аны өчүрүп койгонго жетишип калган экен. Анда Зоя Перес ал жерден кетип, мен Итан Шоунун жашаган бөлмөсүн барып текшерип келишим керек. Бул жерде биз ойлогондон дагы чоң нерсе жатат окшойт деп ал жерден кетип, бул убакта Джерриге аял коңгуроо кылып, жанындагы ургачын ал дагы мен айткан жака жөнөп кеткиле деп айтат. Анда Джерри эмне үчүн Рейчелди аял дебей ургачы деп айтканын аябай таң калып калат. Биз мындан соң жаңы иштелип чыккан жарылуучу затты сынап жаткан адамдарды видео байкоодон бирөөнүн карап жатканын көрөбүз. Бул жарылуучу зат сынактан жакшы өтүп, аны көптөгөн санда чыгара башташып, өлкөнүн куралдуу күчтөрүнө жөнөтө баштаган кезде жанагы видео тасмадан байкап турган адам эки даана жарылуучу заттын дарегин өзгөртүп башка жака жөнөтүп жиберет. Алардын бири биз буга чейин көргөн Рейчелдин баласынын музыкалык аспабын урдап кеткен адамга келсе, экинчиси зергер буюмдарды жасаган адамга келет. Анда каармандарыбызга буйругун берип жаткан аял аларга да буйругун берип, бирөөсү жанагы жарылуучу затты музыкалык аспапка орнотсо, экинчиси аялдар моюнга таккан зер буюмга орнотуп коет. Джерри менен Рейчел ага берилген буйрук боюнча талаалардын биринде бара жаткан болчу. Бир кезде алардын артынан унаа келип токтоп эле жанагы музыкалык аспапка жарылуучу затты орноткон адам чыгып, Джерриге унаанын ачкычын берип, мен мындан кийин бул нерсеге чыдабай калдым. Анын буйруктарын аткара албаймын, унааны силерге таштаймын деп эле ал жактан качып жөнөйт. Бирок анын качуусу көпкө деле уланган жок. Байланышка чыгып жаткан аял ал жердеги зымдарды үзүп эле ал адамды токко тартырып өлтүрүп салат. Вы его убили? Неповиновение неприемлемо. Садитесь в машину. Бул убакта Вашингтонго келген Зоя Итандын бөлмөсүн текшерип, ал жактан түшүнүксүз нерселерди таап, Том болсо токко тартылып өлгөн адамды көрүп эч нерсени түшүнбөй калды окшойт. Анткени ал буга чейин мынчалык катуу даярданып, бардык нерсе так аткарылган кылмыштарды көрө эле келе. Зоя Итандын бөлмөсүнөн жартарлык эч нерсе таппай ал жактан чыгып келе жатса, аны башчысы чакырып аткандыгын айтып унаага салып кетишет. Буйрукту аткарып жаткан эки каарманыбыздын сүйлөшүп жаткан сөздөрүнөн Рейчелдин баласы Вашингтонго барып, өлкө башчыларынын алдында музыка ойногонго кеткендигин түшүнөбүз. Бир кезде алар көздөгөн жерге жетип барган кезде жанагы аял дагы буйругун берип, азыр кутуча көтөргөн эки күзөтчү чыгып брондолгон унаага олтуруп кетишет. Силер ал кутучаны алып алып качып кеткиле десе, айласы кеткен каармандарыбыз алардын унаасынын ичинен мылтыктарды алат дагы жанагы адамдарды тоной башташат.
Экөө максатына жетип ал жактан качып жөнөсө күзөтчүлөр кубалап жөнөшүп, аларга буйрук берип жаткан аял ал жердеги имараттардын суу чачкычтарын иштетип, адамдар сыртка чыгып топтолуп калган мезгилде эки каарманыбыз качып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Бир кезде эле автобус токтоп, Джерри деген силерби деп эле каармандарыбызды өздөрү менен кошо чыгарып алды. Джерри кутучаны караса ал жерде таймер бар экен. Бирок ал таймер жарылуучу заттыкыбы же эмненики белгисиз эле. Бул убакта башчысына келген тыңчы Зояны биз тасманын башында көргөн асмандан коргонуу аскердик бөлүгүнүн жетекчисине жолуктурат. Ал адам Зояга биз сизге эми баардык сырды ачып беребиз. Сыягы жакында өлкөбүздө чоң бир кылмыш иши жасалышы мүмкүн. Сиз бул маселени чечпесеңиз болбойт деп эле өзү менен алып жөнөйт. Бул убакта каармандарыбызга буйрук берген аял кайра коңгуроо кыла бергендиктен Джерри жини келип сен бизге өзүңдү көрсөт, кайра коңгуроо ала берип чарчадым. Жолукпасак мындан кийин буйругуңду аткарбайбыз десе жанагы аял жооп берип, биз силерге жолукпайбыз деген деле оюбуз жок. Силер турган жердин экинчи кабатында сыналгы саткан дүкөн бар, ошол жерге келгиле деп айтат. Биз ушул жерде гана каармандарыбызга буга чейин буйрукту ким берип жаткандыгын түшүнөбүз. Ал жердеги сыналгылардан бир кезде Джерри менен Рейчел жөнүндө толук маалыматтар чыгып, буйрук берип жаткан адамга алардын ар бир кадамы белгилүү экен. Көрсө бул коңгуроо кылып жаткан аял компьютердеги жасалма акыл экен. Ал өзүнүн ишмердүүлүгүн интернет аркылуу жүргүзүп, каалаган нерсесин өчүрүп, каалагандай жандырып, каалагандай видео байкоодон көрө алчу. Анда Джерри мен бул нерселерге ишенбеймин деп жатса, жасалма акыл сыналгылардын биринен Итан экөөнүн кичинекей кезиндеги видеону көрсөтөт. Ошондо гана каармандарыбыз аларга буйрук берип жаткан аял кайдан болбосун аларды таап алып жаткандыгын түшүнүп калышты окшойт. Ушул эле убакта Зояны өзү менен алып кеткен министр аны бир түшүнүксүз бөлмөгө алып кирип, ал жерден Боуман деген аскер кызматкери менен тааныштырып, жана Ария деген өтө бир чоң компьютерди көрсөтөт. Бул компьютер көрсө өлкөнүн сырдуу куралдарынын бири экен. Ария дагы жасалма акыл болчу. Ал өлкөнүн бардык булуң бурчундагы видео байкоолорду көрүп, күмөндүү адамдарды байкаса тартип сакчыларга маалымат берип турат экен. Анан дагы бул жасалма акылды жанкечтилерге каршы иштетип жүрүшчү. Биз Ариянын ал жерге келген министрге сүйлөп жаткандыгынан, каармандарыбызга буйрук берип жаткан аял экөөнүн үнү окшош экендигин түшүнөбүз. Көрсө бардык нерсени ушул жасалма акыл Ария кылып жаткан экен. Анан да Джерринин бир тууганы Итан Шоу буга чейин ушул жерде Арияны карап иштечү. Бул убакта кайрадан автобуска олтуралы деп даярданып жаткан каармандарыбыздын бири Рейчелга жасалма акыл коңгуроо кылат да ага бир буйрук берет. Бирок ал буйрук азырынча эмне жөндө экени бизге белгисиз. Ошентип алар кийимдерин алмаштырып автобус менен аэропортко чейин барышып, каармандарыбызга ал жерден бейтааныш бирөө жолугуп, аларга учакка кантип түшүштүн жолун айтып берет. Бул убакта ФБРдин тыңчысы Том дагы эки каарманыбыздын артынан такыр эле калбай кубалап келе жаткан. Алар буга чейин окуя болгон жердеги дүкөндөрдүн биринен интернетке уланбаган видео байкоону көрүштү да ал жердеги видео жазууну көрө башташат. Ошондо гана Том качып бара жаткандар экөө экенин түшүнүп, анан да алардын кайсы автобуска олтургандыгын билишти. Следующий, пожалуйста. Не забывайте снимать обувь тоже, да. Бул убакта каармандарыбыз аэропорттон самолетко түшүүгө аракет кылып жатышкан. ФБРдин тыңчысы Том ал жерге адамдар менен жетип келип калып, элдерди чочутуп албай эле аралап каармандарыбызды акырын издеп жүргөн. Тыңчыны көрүп калган экөө ал жерден дароо эле качып жөнөшүп, Том аларды кубалап жөнөп, жасалма акыл каармандарыбызга караганда жазууларды көрсөтүп эле качканга жардам берип жатты. Бир кезде алар жүктөрдү бөлө турган имараттын ичине кирип кетишет. Кубалап бара жаткан Том качкандарды аткыла баштаганда каармандарыбыз лентага секирип, кетип бара жаткан жүктөр менен кошо жөрмөлөгөнчө кача беришет. Бир кезде Том аларга жетип алып, ортодон мушташ башталып кетип, Томдун тапанчасы түшүп кеткен кезде биринчи Джерри ага жетип алып, Том эчтеке кыла албай калат. Ошентип бул жолу дагы кутулуп кеткен каармандарыбыз жүк ташуучу учакка олтуруп алышып, ушул убакта кутучанын таймери бүтүп ал бир кезде ачылып кетет. Көрсө анын ичинде эки адамга ылайык дары бар экен эле. Жасалма акыл аларга коңгуроо кылып, бул дарыны өзүңөргө сайгыла. Анткени азыр силер түшкөн учакта абанын басымы аябай аз болот. Асманга чыкканда думугу өлүп калышыңар мүмкүн. Бул дары силерге жардам берет деп жанагы дарыны сайышып, учактагы кутучанын ичине кирип олтуруп алышат. Биз мындан соң Итандын өлүмүн изилдеп жаткан Зоя менен Боуманды көрөбүз. Видео байкоого караганда Итан өлгөн күнү 3 мүнөт эрте жумуштан чыгып кеткен экен. Бирок Зоя видео байкоодон Итандын байланыш аппараты аркылуу белги берип жаткандыгын көрүп калат. Анда Боуман ал белгилерди тамгага алмаштырып жатса, жасалма акыл Ария бул видео тасманы өчүрүш керек деп эле ошол жерде өчүрүп салды. Буну көргөн Зоя маселе эмнеде экенин дароо эле түшүнүп калды окшойт. Зоя Боумандан бул бөлмөдө Ария көрбөгөн жер барбы деп ошол жерге барышып, Итан Шоу бекитип койгон флеш картаны таап алышат. Бул убакта каармандарыбыз кирип алган кутуча учактан түшүп, алар кутучадан чыккан кезде Американын коргоо министрлиги жайгашкан Пентагонго келип калышкан экен. Биз ушул жерде жасалма акыл Ария да ушул Пентагондун жертөлөсүндө жайгашкандыгын
билебиз. Бул убакта Зоя менен Боуман өздөрүнүн жетекчисин чакырып, эч кандай байланыш аппараты жок бөлмөгө кирип алып ага чыккан жыйынтык жөнүндө айтып берип жаткандыгын көрөбүз. Көрсө Ария буга чейин эле өз билимди кылып ар кандай иштерди жүргүзө баштаган кезде Итан Шоу аны токтотконго аракет кылыптыр. Ошондуктан жасалма акыл Итан Шоуну автокырсыктан өлтүрүп салган болот. Көрсө бул нерсенин баардыгы тасманын башында өлкө башчысы такталбаган адамды кылмышкерди өлтүрүүгө уруксат бергенден кийин башталган экен. Ошол мезгилде биз билгендей жасалма акыл өлтүрбөгүлө деген сунушун берген эле. Бирок иш ал айткандай болбогондуктан жасалма акыл эми өлкө башчысын жана башка министрлерди да өлтүрүүгө киришиптир. Бир кезде Ария ал жердеги темир роботтордун бири менен күзөтчүнү өлтүрө чаап, эки каарманыбыз болсо Ариянын буйругу менен жер төлөккө түшүп анын жанына келип калышкан. Биз эми гана Арияга Джерринин эмне үчүн керек экендигин түшүнөбүз. Көрсө Итан өлөрүнүн алдында бул жасалма акылдын кээ бир кызматтарын өзүнүн биометрикасы аркылуу жаап салган экен. Джерри болсо Итандын эгизи болуп эки коёндой эле окшош болгондуктан анын биометрикасын колдонуп өзүнүн кызматтарын ачып алууну чечиптир. Ошентип Ария каарманыбыздын бет түзүлүшүн жана үнүн колдонуп өзүнүн максатына жетет. Джерри Шоу не может остаться в живых, чтобы вновь ввести голосовую блокировку. Көрсө буга чейин Рэйчелге коңгуроо кылган кезде Джерри Шоуну өлтүрөсүн деп буйругун берген экен. Бирок ушунча Джерри менен чогуу жүргөн Рэйчел аны өлтүргөнгө колу барбады. Ал тапанчаны Джерриге таштап эле ал жерден качып кетип калат. Бул убакта Том ал жерге адамдар менен жетип келип Джеррини камаганга жетишип, Рэйчелди болсо ал жердеги иштеген адамдардын бири өзү менен кошо алып чыгып, унаасына салып бир жака алып жөнөйт. Ал Рэйчелге бүгүн өлкө башчысы башка министрлер менен чогула турган жерге кире турган кагаз жасап берип, кийим-кечилерди берип ага кошулган зер буюм салынган кутучаны берет. Биз буга чейин билгендей бул зер буюмга жарылышуу зат орнотулган эле. Бул убакта Джеррини кармап алган Том ошондо гана эмне болуп жаткандыгын түшүндү окшойт. Ал Джеррини унаасына салып алып президент бара турган жака жөнөп, андан керектүү нерселерди сурай баштаса, Джерри уюлдук аппаратыңызды ырытыңыз деп эле буйругун берет. Анда Ария алар менен байланышка чыга албай калгандыктан учкучсуз аппараттардын бирин учуруп жиберди. Играет на трубе. Бир маал эле алардын унаасына учкучсуз аппарат кол салып, Том катуу жарадар болуп, өзүнүн значогу менен тапанчасын Джерриге берет. Сен батыраак баргандагы өлкө башчысын куткарышың керек. Менин аманатымды аткаргын деп каарманыбызды жөнөтүп жиберип, өзү болсо башка бирөөнүн унаасын айдап барып эле кайтып келе жаткан учкучсуз аппаратты жок кылып салды. Бул убакта Рэйчел дагы буйрук болгон жерге жетип калган. Анын баласы катышкан музыкалык топ өлкө башчысынын алдына чыкканга даярданышып, баласынын музыкалык аспабындагы жарылышуу заттын ишке киргендигин көрөбүз. Джерри болсо Томдун значогун колдонуп чогулуш жерге жетип келип ал жака кирип, бирок кээ бир күзөтчүлөр киргизбей койгондуктан алар менен мушташып кетип дагы жатты. Зоя менен Боуман Арияны кантип өчүрүштүн жолун издешип, ага ар кандай зыян келтире баштаса, Ария аларга тоскоолдук кыла баштайт. Айласы кеткен Зоя ал жердеги темирди алып бир кезде жасалма акыл Арияны талкалай баштайт. Ошондо гана анын өчкөнү сезилди окшойт. Чогулушка келген Рэйчел ал жерден өлкө башчысын көрүп, бир кезде баласынын чыкканын дагы байкап, буга чейин Ария ага өлкө башчысын жардырып өлтүр деген буйругуна карап эле ал жерден чыгып кетет. Назначенный источник детонации. Көрсө ойнолуп жаткан оон керектүү нотага жеткен кезде музыкалык аппараттагы жарылышуу зат жарылыш керек экен эле. Бул убакта ал жерге жетип калган Джерри тапанчасын алып асманга карап атып жиберип, элдин баары ызы чууга түшүп, оондор дагы токтоп, Джеррини болсо тартип сакчылар аткылап салышат. Ошентип жарылуучу заттар жарылбай калып, ал жердеги өлкө башчысы дагы башкалар дагы тирүү калды. Арадан бир канча убакыт өтүп, өлкөнүн коргоо министри Ария программасын толугу менен жаап, болгон окуядан кийин Джерри өлбөй калып, атасы өкө тең мамлекет тарабынан эң мыкты сыйлыкка ээ болушат. Тасманын аягында Джерри Рэйчелдин үйүнө келип, анын баласынын туулган күнү менен куттуктап жаткан кезде, Рэйчел экөөнүн ортосунда бир нерсе болоюн деп калган кезде бүтүп калат. Достор, ушуну менен бүгүнкү тасма дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, сөзсүз досторлоруңуздар менен бөлүшө кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, ар дайым деми күчтүү, бакубат жүрүңүздөр.